Ага, сизге ыраазычылык билдиребиз. Кеп келгенде баарын айтабыз дедик. Кеп келгенде элге дагы эмне деп кайрылат элеңиз? Мен кайрылып 30 жылдан бери айтпаган сөзүм да калбады, кайрылбаган кээм да калбады. Анда жаштарга бир насаат айтыңызчы. Биз жаштар менен эмнеге көп карап жолугушам. түздөнөбүз? Эми мындан арычы. Жаштар менен аябай көп жолугушкан саясатчы болсом керек мен. 10-класстын балдары менен да, 11-класстын балдары менен да баары менен жолугушам. Айтып элатам. Жана телефонуңарды эле бассаңар, Модумаровдон көп жолугушуп өткөрбөгөн, пикирин айтпаган саясатчы жок болсо керек Кыргызстанда. Анан эми кайра айта берген менен эмне чыгат андан? Эгер Кайталагандан келме бузулбайт. Кайра кайталагандан келме бузулбаган менен кайра эмне болбосоң, жаштарга баардык эле учурда бир нерсени айтам. Оку десең эле эртең мага жазат кайра, кайсы китептерди сунуш кыласыз деп. Айдан жүрөгүң кайсы китепти жактырса, ошону оку. Адам болчу, ким болсоң ошол бол. Кайсы кесиптин ээси болсоң ошол бол. Бирок адам болуш милдеттүү. Окуу керек. Көп окуу керек. Адамдын адам болуусунун сыры эмнеде турат? Адам өзүн жараткан эме үчүн жаратканын түшүнүү үчүн. Эгер ошону түшүнүп алса, монол дүйнөнүн баары бир тыйынга турбаган, туруксуз оома дүйнө экенин билесиң, түшүнөсүң, сезесиң. Стив Джобс өмүрүнүн аягында керемет сөздөрдү жазып кетти го. $30,000 алган саатың дагы ошол саатты көрсөтөт. $30 саат алсаң ошону көрсөтөт. Байлыктын аркасынан кууба, бийликтин аркасынан кууба. Изденгенин илим болсун да. Илимден өткөн байлык жок. Чыныгы эркиндикти илим гана берет. Илим билим берет. Башка эч нерсе сага эркиндик бере албайт. Канчалык билимдүү болсоң, ошончолук эркин болосуң. Канчалык билимсиз болсоң, ошончолук көз каранды болосуң. Ушул сыяктуу эле нерсе. Байлык дейт, бул бир мухит. Деңиз. Эгер байлыкты жакшы көрсөң, чөгүп жок болосуң дейт. А чөкпөш үчүн эмне керек дейт? Мухитте эмне керек? Кеме. А кеме бул эмне? Билим. Кеме бул илим, билим, сенин ыйманың. Эгер ыйманың бекем болсо, кемеге суу кирбейт. Эгер илим, билимиң жетишсиз болсо, ал тешик кеме болот. Ага акырындап суу кирип отуруп, акыры бир күн чөгүп жок болосуң. Ар бир Кыргызстанга келген жетекчи ушундай болуп келет. Кедей болуп келет дагы, анан байлыкка чөгүп, элдин каргышына калып куугулуп жок болот.